Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Бүгүн бизде эң эле оңой жана тез даярдалуучу тамактардын бири спагетти болмокчу. Керектүү азыктар: 1 пияз, 300 грамм тооктун төш эти жана ошондой эле сыр. Эгер пармезан сыры болсо абдан жакшы болот. Майда теркадан өткөрүп алабыз да. Эми табаны ысытып, 20 граммдай өсүмдүк майын куябыз жана 50 грамм ак майды салып эритип алабыз. Май күйүп кете электе дароо эле пиязды салып, пиязыбыз жумшарганча кууруп алабыз. Андан кийин тууралган тооктун этин салып кызарта кууруйбуз. Татымына жараша туз, кара мурч жана бир аз тымин же болбосо өзүңүзгө жаккан татымалдардан кошуп койсоңуз болот. Этти жакшылап кууруп алабыз бышканча жана ошондой эле спагеттини бышырганга да суу дайындап коебуз. Эми 300-350 мг сливки колдонобуз. Майлуураак же болбосо каймактын өзүн деле кошсоңуз болот. Мен экөөнүн тең алдым 150 граммдан. Жакшылап аралаштырып, кайнап баштагандан кийин отун азайтып, капкагын жаап 8-10 мүнөттөй демдеп коебуз. Ал эми кайнаган сууга туз жана спагеттини салып 10-12 мүнөттөй кайнатып бышырып алабыз. Соус даяр, спагетти да бышты. Эми экөөнү жакшылап аралаштырабыз. Ал эми сырды чогуу аралаштырып салсаңыз болот, же болбосо тамактын бетине себелеп берсеңиз да болот. Достор, мына ушинтип биздин тез даярдалуучу оңой жана албетте даамдуу тамагыбыз даяр болду. Эгер бул видео жакса, лайк басканды унутпаңыз. Каналыма катталып, досторуңуз менен бөлүшүп койсоңуз да абдан сонун болот. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.